Bölүү амалын аткаруунун түрдүү ыкмалары бар. Бул видео сабакта биз мамыча бөлүү ыкмасын колдонобуз. Бул жерде 96/4 амалы берилген. 96 2 орундуу сан, ал эми 4 бул 1 орундуу сан. 96 бул бөлүнүүчү, ал эми 4 бөлүүчү. 96-ны 4кө бөлгөндө канчадан тие тургандыгын эсептебибиз керек. Демек биз тиинди канчага барабар экендигин эсептейбиз. Ал үчүн биз мамыча бөлүү ыкмасын колдонобуз дедик. Анда 96 санын жазып алабыз. Жана аны бөлөбүз 4кө. 4тү бул жерге жазып алабыз. Демек 96-ны 4кө бөлүүбүз керек. Алгач 9ду 4кө бөлөбүз. 9ду 4кө бөлүү үчүн 4тү канчага көбөйтсөк 9 боло тургандыгын эсептеп алабыз. 4 көбөйтүү 2. Ал 8ге барабар. 9 болгон жок. Демек башка бир санга көбөйтөбүз. 4 көбөйтүү 3. Ал 12ге барабар. Демек 4тү кайсы бир санга көбөйтсө 9 болбойт. Андан кичине же андан чоң болот. Демек биз алгач кичине болгон санды алабыз. 4тү кайсы санга көбөйтсөк 8 болот. 2ге көбөйтсөк. Демек биз бул жерге тииндиги 2 деп жазып алабыз. 2-ни 4кө көбөйтсө 8 болду. Эми бул жерде биз 9дан 8ди кемитебиз. 9дан 8ди кемитсе 1 калат. Жана биз бул жерде калган кийинки 6-ны бул жака жазып алабыз. 6-ны 1дин жанына жазсак 16 саны пайда болду. Эми биз 16 санын 4кө бөлүүбүз керек. 4тү канчага көбөйтсө 16 болот. Анда 4тү 3кө көбөйткөндө 12, 4тү 4кө көбөйтүп көрөлү. 4тү 4кө көбөйтсө 16. Демек бул жерде 4тү 4кө көбөйткөндө так 16 болот. Демек биз бул жерге 4төн беребиз деп жазып алабыз. 4тү 4кө көбөйтсө 16. Анда бул санды 16дан 16-ны кемитсе 0гө барабар. Демек биз 96 санын 4кө бөлүп алдык. Анын тииндиси 24кө барабар болду. Бул жерде жазып алалы. Тиинди 24кө барабар болду. Биз бул жерде 96/4 амалын тииндисин эсептөө үчүн мамыча бөлүү ыкмасын колдондук. Бул жерде мындайча дагы элестетсек болот. 96 бул 2 орундуу сан. Анда 9 ондук, 6 бирдик бар. 9 ондук бар болчу, биз ага жакын боло тургандай 4тү кайсы санга көбөйткөндө 9 ондукка дагы жакын боло тургандыгын таап алдык. Ал 4тү 2 ондукка көбөйткөндө 8 ондук боло тургандыгын эсептедик. Демек бул 8 ондук 80ге барабар. Биз алгач 9 ондуктан 8 ондукту же болбосо 90дон 80ди кемитип алдык. 90дон 80ди кемитсе ал 10го барабар же болбосо 1 ондук. 1 ондугубуз бар жана бул жерде бизде 6 бирдик бар. 6 бирдикти 1 ондукка кошуп алдык. 6 бирдикти 1 ондукка кошкондо 16 бирдик болду. 16 бирдикти 4кө бөлдүк. 4кө бөлгөндө ал баары 4 бирдиктен бөлүндү. Демек 96 санын 4кө бөлгөндө тиинди 2 ондук 4 бирдик же болбосо 24 санына барабар болот.